Kitep, kitep, bu ne? May, kitep, dağı. Каракулжа районунда 32 миңден ашык 18ге чыгы элек балдар бар. Алардын ичинен 10.332 бала аз камсыз болгон үй бүлөнүн балдары каттоодо. Алардын катарында Нурпери Жусупова 2 класста окуган кызы менен мына ушул үйдөн кыштан чыгышты. Мурда тооккана болчу деген жалгыз бойне мамлекеттен берилген 800 сом эч нерсеге жетпей кызынын окуусуна жетиштүү шарт түзүп бере албай жатканын айтууда. Бул жер ушу мурун ушу жер тоок сарай болчу атамкыда. Ана үй жоктугунан ушу тоок сарайды эптеп 2 комната жака чыгышка 2 ай болду чыкканыма. Аябай суукта чыктым да. Эмне боюнча ден соолугуңуз кандай? Эмне? Келин чишип кеткенде ойнок болуп, жана оорумду көтөрө албайм. Мындай катын эмне бир жерге така тура албайм да. Ооруп келимчи. Анан бир жерге ушу аракет кылып иштейин деп, иштеген менен ошо жерге тура албайм, эртесин совсем эле жатып калам. Келинге тура албай калам. Туугандарыңыздын деле ондо сизге жардам бере турган мүмкүнчүлүктөрү жок экен да? Жок, алар деле ошо. Биз деле мына 2021, мына буюрса 2022да иштешип атабыз эжем менен. 2021да продукту, көмүрлөрдү, ундар менен камсыз кылды да өкмөт, айыл өкмөт. Райондук иштер бөлүмүнүн тарабынан эже дайым үй бүлөсү көзөмөлдө турат. Бүгүндөн баштап Каракулжа районунда кароосуз калгандар аталышындагы алдын алуу иш-чарасы башталды. Ага ылайык жергиликтүү мамлекеттик администрациянын, аймактык билим берүү, үй бүлөнү колдоо жана балдарды коргоо органдарынын өкүлдөрү аз камсыз болгон үй бүлөнүн балдарын, мигранттардын жана тоголок жетимдердин арасында кылмыштуулукту болтурбоо, алардын зордук зомбулукка кабылышына жол бербөө максатында рейд уюштурууда. Аз камсыз болгон үй бүлөлөргө кайсы тараптан жардам бере турган болсо ошо тиешелүү мекеме ишканаларга жөнөтүп атабыз. Мектептен кандай көйгөйлүү маселелер болсо аны ошо билим берүү тармактарына жөнөтүп өз убагында чечип атабыз. 2021 жылга 46 баланы коргоо боюнча индивидуальный пландар түзүлгөн. Ал толугу менен толук кандуу аткарылган. Бүгүнкү күндө 6 балага 2 үй бүлөгө түзүлдү. Ал боюнча да тиешелүү кызматкерлер милдеттенип, талаптагыдай иштер алып барылып атат. Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык балдарды тарбиялоо, багуу жана коопсуздук үчүн ата-эне жоопту. Тилекке каршы айрым үй бүлөлөр турмуштун оор шартынан улам. Балдарын кароосуз калтырып, алардын базарларда уна жуучу, коомдук тамактануучу жайларда иштөөсүнө уруксат берип көзөмөлгө алынбай калууда. Мындан улам Каракулжа райондук ички иштер бөлүмү кароосуз калган жана кайыр сураган балдарды аныктап, тийиштүү чараларды көрүүнү улантат. Милициянын участкалык уполномоченный кызматкерлери жана балдар иштери боюнча инспекциясынын кызматкерлери өзүңүздөргө маалым болгондой топторго бөлүнүп аймактарга чыгып кетишти. Бүгүн ушул 3 күн ичинде рейд жасашат. Азыркы жогоруда айтып өткөн аталган ушу жетимдердин, мигранттардын, аз камсыз болгон балдардын үйүнө барып жеринде текшерүү иштерин жүргүзүшөт. Райондун аймагында каттоодо жалпы 2450 адамдын жарандарыбыздын балдары каттоодо турат. Белгилей кетсек, Каракулжа районунда өткөн жылы балдар арасында кылмыштуулуктун 5 учуру катталса, быйыл жыл башынан бери тактап айтканда 3 айга жетпеген аралыкта 2 кылмыш катталган. Алардын көпчүлүгү аз камсыз болгон үй бүлөнүн кароосуз калган балдар экени маалымдалат. Асель Сыдыкова, Илимбек Турсунбай уулу, Регион телеканалы, Каракулжа району.